Мамлекеттик муниципалдык мекемелер жана коомдук тейлөө кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин баштапкы профсоюздук уюмдары үчүн уюштурулган Чыңгыз Айтматовго 95 жыл республикалык сынагынын жеңүүчүлөрү сыйланды. Биринчи орунду ээлеген Талас облусунун Айтматов райондук администрациясы 25 000 сом, экинчи орунду алган Кемин районунун Кызыл Октябрь айыл өкмөтү 15 000 сом, үчүнчү орунду Ош регионалдык архив кызматы ээлеп 10 000 сом байге алды. Сынакка 14 баштапкы профсоюздар уюмдары Айтматовдун чыгармаларынын негизинде тартылган тасмаларды жиберишкен. Калган катчыларга дагы акчалык сыйлыктар каралды. Ошо менен бирге бүгүн биз Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун карындашы Роза Төрөкуловну чакырдык. Чыңгыз Төрөкуловдун жанында жүргөн Дөөлөт Шадыбеков агайды чакырдык. Жана башка конокторду чакырып бүгүнкү конкурстун жыйынтыгын чыгарып атабыз.